Салам достор, бүгүн той жылдызы менен интервью экинчи чыгарылыш. Бизде конокто белгилүү алып баруучу тамада акын Жылдызбек Турсунбаев. Ассаламу алейкум баке. Алейкум ассалам. Кош келипсиз. Кушубак болсун. Бүгүн Кыргызстанда ушундай биринчи жолу той жылдызы менен интервью Тамада Event YouTube каналында ачтык. Бүгүн сиз экинчи конок болуп келип отурасыз. Кандай келип алдыңыз? Жакшы Кудайга шүгүр. Биринчи кезекте ушу жалпы бизди кимде ким көрүп аткан болсо, баардык ошол көрүп аткан инсандарды кирип келген 2020-чы 1010 жылда бир жолу келүүчү жаңы жыл менен чын жүрөктөн куттуктайлы. Албетте чоң рахмат. Эми бүгүнкү сүйлөшүүбүз көбүнчө той сферасында болмокчу. Эң алгачкы эле суроо, той сферасына аралашканыңызга канча жыл болду? 2003 жылы биринчи жолу ушу бир дос баламдын тоюна алып барып, ушундай бир тойго болгон кызыгуу сезим пайда болгон. Анан бирок анда ушул биздин жамбага турган, нан таба турган кесип деген ой жок болчу да. Аны жөн гана бир хоббиби же болбосо бир кызыкчылыкпы, же болбосо элдин алдында бир көрүнүү, элдин бир мактоосуна, алкоосуна татыганга аракет кылган сезим деп айтып койсо болот да. Анан 2005-терден баштап ушундай эле өзүм акырын аралашып баштадым. Эгерде алып карай турган болсок, манжалап бир 15 жыл да. Анын 13 жылы 2012 жылы же болбосо 2008-2007-лерден баштап катуулай баштаган жылдарда. Абдан жакшы экен. Ушул эми сизди той чөйрөсүнө алып келген же болбосо ошол той алып барганга үйрөткөн устатыңыз? Мен той алып барганга үйрөткөн устат биринчи кезекте эл деп ойлойм. Эл өзү тарбиялап, могу жерин момундай кылып айтып койсоң сонун болмок. Могу кепти кошуп койсоң болмок деп. Ошонун аркасы менен да, баягы элди үтүлкө ачка бербейт деп коет. Мындай бир жеке адамдын атын, ысымын ата дей турган болсо, анда мен ошол атанын баласымын. Мен чоң атам аябай чоң санжырачы, дастан болгон. Атам болсо дастанчы, манасчы. Анан ушу кичинекейимден баштап эле атамды ээрчип, кайда барсам этегине эрмешип, жакасына жармашып, жанынан калбай, атам болсо элдик киши. Барган жеринде манас айтып берип коюңуз, ыр жазып берип коюңуз, ыр окуп берип коюңуз деген, могу кечени алып барып берип коюңуз деген, ошол нерсе баягы баары бир канга жороптолуп калат экен. Анан мектеп тарбиялады. Мектепте ушул 23 февраль болобу, алтын күз болобу, жаңы жыл болобу, 8 март болобу, эгемендүүлүк болобу, эмне болсо дагы мисалы ошол мектептеги иш-чаралардын баардыгы ошол уюштуруу жагы, сценарийин жазуу жагы, алып баруу жагы мага жүктөлчү. Ал мындай бир альтернатив издөө же болбосо бул эле кыла алат дегендей сезим жок. Сен кыласың деп койчу болду. Анан тил жагынан алып карап келгенде ушул мени туура сүйлөгөнгө, так сүйлөгөнгө, ыр жазганга, болгон шыкты ойгондурууга бирден бир себепкер ушул устатым, өзүмдүн кыргыз тилчи агайым Мүсүрөлиев Байышбек деген агай. Ал эми баягы той жагына келгенде мен ойлойм, ар бир менден мурда ушул ишти баштаган, ар бир менден мурда ушул той алып баруучулук кесипке кадам таштаган байкелерим, агаларым, агайларым баардыгы тең ошол мен үлгү туткан, баягы мен ушул инсандар мага жол көрсөткөн, өрнөк болгон инсандар деп айтып кете турган инсандар. Анткени ар биринен кичине болсо дагы баягы ээрчип аркасынан жүрбөсөм дагы кичине болсо да сөз үйрөндүк, тажрыйба алдык дегендей баарлаштык. Абдан жакшы экен, абдан жакшы. Эми ошол эң алгачкы тоюңуз досуңуздун тою болуп атат. Эң алгачкы гонорарыңыз? 500 сом. 500 сом. Аны дагы мен албайм десем болбой, ошол 500 сом берген эле сенин эмгегиң бар, сен уюштурдуң, сценарий жаздың, алып бардың, чуркадың дегендей. Эгер сыр болбосо ошол той кандай өткөн? Азыр мындай элес булас эле билем, Чыгыш 5 деген Бишкектин районундагы бир кичинекей кафеде өткөн. Бардыгы макташат азыр күнгө чейин жакшы болгон деп. Мен дос балам азыр Түркияда жашайт да. Анан мен андан бир эки жолу сурадым. Ошонун видеосу болсо берчи депчи. Баягы бир көрүп.
Биресе өзүңдүн жаш кезиңди көрүп ностальгия болсоң, экинчиси кичине бир кыйшыктарын көрүп, биринчи жолку башталган толкундарды көрүп уялуу сезимдер болот да. Ошондо 2003 жылы 500 сом болсо гонорарыңыз. А эгер сыр болбосо азыркы учурда гонорарыңыз канча? Азыркы учурда гонорар эми элдин журттун чөнтөгүнө жараша. Жок, ачык эле айтыңыз. Канча мынчадан мынчага чейин же болбосо мынчадан алып барып атам. Менин жалпы командам менен мынча болот деп ачык жообун айтсаңыз жакшы болот. Ачык жообун айта турган болсом, кылган эмгек батка барабар, бир келишкен атка барабар. Баскан жолдун калыбындай, болбой калса ошол аттын жарымындай. Баракелде. Абдан сонун жооп болду. Эми ошол той чөйрөсүндө аралашып жүргөнүзгө мынакей 15 жылдан ашыптыр. Ушул 15 жыл аралыгындагы тойдо болгон бир кызыктуу окуялардан болсо айтыңыз. Көп да аябай. Бир эң кызыктуу, аябай кызыктуусунан. Негизи кыргыздын тою кызыгы жок болсо анда той болмок эмес да. Токтомок да ошо бир 2-3 жылдын ичиндечи. Анан кызыктуу окуялар ар бир тойдо кызыктуу окуя болбой койбойт. Ар бир тойдун өзүндө бир жеринде болбосун, бир жеринде кызыгы бар. Кызыктуу дегенде мындай күлкүлүүсүн айтыш керекпи же? Күлкүлүүсү болсо жакшы болмокпу деп ойлойм, анткени баягы көрүүчүлөргө дагы кичине күлкү тартуулап, Жылызбек Турсунбаев ушундай болгон экен депчи. Ошол күлкүлүү мисалы кандайдыр бир костюмду унутуп калган учурларбы же бир окуя эске түшүп кетти. 2008-жыл болсо керек эле. Алтын Арашан дейм да. Алтын Арашан, Арашан эле, Арашан. Жогору жакта Арашан деген айыл бар, ошол Арашан деген айылга барганбыз. Анан кийин ал учурда азыркыдагыдай ресторандар өнүгө элекпиз, мектептин спорттук залында той өткөрөт элек. Туугандар болсо баягы мектептин парталарын ижарага сурап алышыптыр, тизип, 2-2 кылып үстүн дасторкон менен жабышып, анан кийин атайын ийри кылып арка жасашып, аркага болсо жандай жасалма гүлдөрдөн орошуп, анан шарлардан байлап коюшкан. Анан азыркыдагыдай мамлекеттик каттоо кызматкерлери кайда? Ошол кай жердин кулуну болсоң, ошол жердин айлап көтүнүп каттызы келип, азыр кээде жолугуп каласың бир 20 тойдо, 50 тойдо бир жолу жолуксаң жолугуп каласың да мисалы. Анда болсо ар бир тойдо ошол инсандар каттайт эле. Эми алардын тажрыйбасы бар, тажрыйбасы жок, окуган, окумаган, жаңы дайындалып келген адистер болуп калат да. Ошондой адистердин бири келген экен. Анан кийин эле баягы каттоо башталып калды. Сүйлөп келип туруп эле Кашка суу айыл өкмөтүнүн жоопту катчысы баланча деп берип койдум. Анан эжеке баштады. Анан баягы бир образ бар эмеспи? Бүгүнкү күндөн баштап балалык чагыңарды атка таштап, булот, ыйгот. Ушундай сүйлөп келатканда эле баягы жарык жетпейт да. Азыркыдай жаркыраган залдар кайда? Тартуучу топ эмени берди. Жарыкты, кошумча жарык. Бергенде баягы ысык да. Анан туугандар аракет кылып жасап койгон баягы шарлардын бирөөсү эжейдин кулагынын түбүндө турган экен да. Ысык тигенден эжейдин чекелери тердеп аткан. Ошол жука шар тарс деп эле кулагынын түбүндө шар жарылды да ушундайчы. Тарс дегенде эле эже микрофонго ушунчалык чолчуганда токтон албай уят сөздөрдү сүйлөп. Тапыр деп уят сөздүн баарын айтып салды. Элдин баары бир күлдү, эже микрофонду койду дагы. Чыркап кирип кетип калды. Чыкпайт. Анан эмне кыларымды билбей бир барып келдим жанына. Жок, мен чыкпайм, болду. Уялып атам, болду, кантип чыгам эми деп. Анан мен келип, элдин баары күлүп, "Эй, сен улантып кой" деп кыйкырып калышты. Мен келип микрофонду алып кодулдан булот, ыйгот десем эл ого бетер күлөт. Ушундай бир окуя болгон да. Абдан сонун окуя экен. Андан ары уланталы. Эми сиз Кыргызстанда мыкты деп эсептеген 3 тамаданын атын атап өтсөңүз. Сиздин оюңуз боюнча, менин жеке оюм бул ушул тамадаларды мыкты деп ойлойм. Бирөөнөн бөлгүм келбейт. Бул мыкты деп айтсаң, балким дагы бирөөсү тарынып калышы мүмкүн. Балким сизге жаккан. Эми азыркы кезекте мисалы эмне болбодубу? Тамада деген баягы 2 макал жаттап алып, анан кийин 2 жаттап алган
2 куплеттер жаттап алгандын бардыгы эле тамада болуп кетти да. Мындан 10 жыл мурда биз тамадабыз деп айтсак адамдар башкача көз караш менен карап баалайт эле, о деп эрке бала деп. Азыркы күндө биз тамадабыз деп айтсаң, мисалы үчүн деп карайт да. Тамадалык кесиптин, асабалык кесиптин бир наркы жолу жөрөлгөсү бузулуп кеткендей болду. Эми баягы биз айтпаганда ким айтат мисалы үчүн? Тамада элдин алдында иштеп аткандан кийин ал салт билиш керек, нарк билиш керек, тил билиш керек, психология билиш керек, юмор билиш керек. Ушулардын бардыгын камтый билген мисалы үчүн тамаданы мен анык тамада деп ойлойт элем да. Тарых билиш керек биринчи кезекте. Салт жагынан алып караганда мен кээде мисалы улуу байке Эшенкул байкеге чалып, агай ушундай бул кандай болуп калат? Өткөндө ушундай бир салтта тартыш болуп калды, талаш болуп калды. Сиздин оюңуз кандай? Деген сыяктуу пикирлерди, кеңештерди сурап калам. Ушул жагынан алганда мен ойлойм баягы мурдараак баштаган башы Орозбек Кутманалиев, Эсенкул Ибраев деген аталарыбыздан башталат кыргыз эл артисттери. Ошолордон кийин эле Дүйшөн Байдөбөтов баштаган. Андан кийинкилердин бири эле мына Эшенкул байке да, Эшенкул Барпиев. Андыктан мен Эшенкул байкени баягы өзүнүн кесибин мыкты сүйгөн жана мыкты аткарган инсан деп айта алат элем. Себеп дегенде 15 жыл той алып барып жүрүп кээде биз деле ушундай бир кесир кылып сүйлөбөйлү, мындай бир жаданып, чарчанып калган учур болуп калат да. Кишинин 30 жылдык тажрыйбасы бар, бизден экиси көп да мисалы. 30 жыл ичинде чарчабай, жалыкпай, талыкпай эмгектеништин өзү бул баатырдык болуш керек деп ойлойм. Абдан жакшы экен. Эми ушул өзүңүздүн дагы жеке четин чукуп өттүңүз десем болот. Азыркы мынакей аркаңыздан өсүп келаткан өзүңүздүн да шакирттериңиз бар. Мынакей биз дагы ошол алып баруучулук жагында той алып баруу акырындан чыгып келатабыз. Ушул кийинки чыгып келаткан жаштарга кандай кеңештерди айтат элеңиз? Эмне кемчиликтерди байкайсыздар? Окойт эчтеке. Биринчи эле кемчилиги. Дүйнө тааным салыштырмалуу, мисалы үчүн аябай эле бөксө. Айтып атпаймынбы? Тарых окуш керек. Манасты окуп чыгыш керек биринчи кезекте. Манасты баштан этек окуп чыгыш керек. Анткени Манас билбеген кыргыз эмес. Манастын кайсы эпизодунан болсо дагы мисалы үчүн бир окуя сураганда айтып кете тургандай болуш керек. Эми ашып кетсе 3 томдук китеп мисалы үчүн. Манасты окуп чыгыш керек. Элдик эпосторду окуп чыгыш керек. Тарыхты жок дегенде кыргыздын тарыхын окуп чыгыш керек. Чечендик өнөр боюнча бир топ китептер бар мисалы. Биздин учурда жок болчу, азыр басылып сонун болуп чыгып калды мисалы. Мурас деген китеп бар. Азыр жаңы басылмасы барбы билбейм, эски басылмада Мурас деген ошондо 19-кылымдын акындарынын, жазма акындарынын, төкмө акындарынын катар тизмелери бар мисалы үчүнчү. Качан туулган, эмне деген чыгармалар менен атактуу болгон, эмне деген мисалы үчүн ойлорду элге журтка калтырып кеткен, ошолорду алып окуп цитата катары келтирип мисалы үчүн. Ал баягы өзүбүздүк. Анан сыртка да чыкса болот мисалы. Дүнөлүк күчтүү ойчулдар бар. Платон, Цицерон, Аристотель, Ибн Сина, Ибн Халдун мисалы чыгышты көздөй жүрө турган болсоң, Улукбек, Кулкожо Ахмет Ясави мисалы үчүн. Ушулардын бардыгын окуган жаштар мисалы үчүн азыр аз да. Балким окугандыр. Окуп эле коюу ал өзүнчө бир адамды кандайдыр бир асабалыкка тартып алып барып коюп коет деген түшүнүк эмес. Окугандан кийин ошону жөндөм болуш керек адамда. Окуган нерсеңди адамга бере билүү деген да. Бизде көпчүлүк учурда баягы алып баруучулукту, асабалыкты, тамадалыкты мындай бир шоуга айландырып жиберип жатышат да. Шоу дагы болбойт дегенден алысмын. Болуш керек. Мерчеби менен, маданияты менен, орду менен күлдүрүүнү дагы маданияттуу күлдүрө билиш керек. Атасы менен баласы же кызы отурган жерде, кайнатасы менен келини отурган жерде экөөнү тең бирдей баягы биринин көңүлүн оорутуп салбагандай же бирине ошол күлкүлүү окуядан бири-бирин карап
уяла тургандай бир сезим жаратпай маданияттуу түрдө гүлдөш керек да. Ошол нерсе мисалы үчүн азыркы жаштарыбызда жок болуп атат. Мисалы чыгат дагы бирде экиде көргөн нерсесин кандай көрсө ошону алып туруп ошондой эле кайра берип салган. Ким кол чаппаса ал ширектин аялы, ким бийлебесе ал мисалы үчүн мырык деген сыяктуу сөздөр. Бул аябай эле орой сөздөр да. Мисалы үчүн кыргыздын асабалык өнөрү Манастын учурунда романдын ырчуулунан жайсаңдан бери келген. Ал күн антип жатканда, эртеңки таң атканда көкөтөйдүн көк туусу көтөрүлдү калкылдап. Ашка келген көп кыргыз атка минди шартылдап, ырамандын ырчуулу жар чакылды баркылдап дейт мисалы. Жарчы болгон анын мисалы такыр эчтеке болбосо могу Агылбиштин тукуму деген кинодо, тасмада ошону Орозбек Кутманалиев аткарат. Ошол жерде бир жарчынын ролун. Ошону көрүп койсо болот, аттын үстүнө минип алып, комус менен мисалы үчүн азыр эрең иш болот, жан батыш болот деген нерселерди баягы жамактап, сөз менен иреттеп айтып берген. Анан кийинки уундарда ошол дагы бир кемчилиги туурайт көбүнчө. Туурайт дегенде кимди мисалы үчүн? Улуудан бедемени көрдүбү? Аны алып туруп мейли. Алгандан уруксат сурабай эле кой, ала бер мак. Алдыңбы? Алгандан кийин кичине болсо да өзүңдүкүн кош. Кандай алсаң ошондой эле берип салбай. Ал дагы өзүңө жакпаган жерлерди чыгар. Ага кичине өзүңдүкүн кош. Анан балким айтарсың, балким айтпайсың мисалы үчүнчү. Жылдызбек деген байкебизден көрдүк элек, ошонун бир кылган айткан сөзү бар эле. Мен ошону мындай кылып койдум эле, мындай деп айткандын ордуна мисалы үчүн кандай көрсө ошондой алат дагы берип салат. Жанагы мисалы үчүн балким кудул тамада айтса, жанагы сөздү. Ким кол чаппаса ал баланчанын аялы болсун. Майнекенин кыргызда изелтен ушундай бир сөз бар, майнекенин катыны деген. Майнекенин катыны болсун деген сөздү балким бир кудул киши айтса, ал өтүп кетиши мүмкүн. Анткени ал кудул, анын адам ошондой кабыл алып калган. Бул күлкүчү, буга айтса болот дегендей. Ар дайым олуттуу жүргөн адам чыгып туруп ошондой сөздү айтса, сен эмне атасың? Бергелчи. Ким сага кимдин катыны экен дегендей бир келишпестиктер чыгып кетиши мүмкүн да. Мисалы, кандай укса ошондой эле туура тарс берип таштабай, ошону балким башкача кылып мисалы үчүн. Орундуу тамашалар бар да, кол чапкандардын балдары мисалы үчүн 1000ге чыксын, чаппагандардыкы 500ге чыксын деп деле айтып жүрүшпөйбүз. Ушул сыяктуу кылып айтсаң, балким коом дагы мисалы үчүн таарынбайт. 500 жаш деле оңой жаш эмес дегендей. Анан таптакыр эле бир америкалык алып баруучулардын кылган кылыктарын, орустардыкы керек болсо жаныбызда турса дагы жакынкы чет өлкө деп коебуз. Мисалы, казак бир туугандардын публикасы биздин публикада эмес, анткени кыргыз эли биз нарыктуу элбиз да. Түйүбүз түптүү. Анан ошол нарыктуулукту жоготпой, орду менен күлдүрүп, орду менен ойлондуруп, мисалы, жеке эле мисалы кээ бир жаш тамадаларыбыз күлдүрүш керекмин деген ой менен, элди мындай көтөрүш керекмин, жарыш керекмин деген ой менен келет. Күлдүрүү эле эмес, ошол эле учурда мындай адамды ойлондуруп, балким мисалы үчүн тойдун аяк жеринде бир керектүү, аяк жеринде болбосо бир керектүү өзүңө ылайык жерде балким элди бир ыйлатып, анан соорото аласың. Мисалы, ошол да сенин Абдан жакшы, абдан сонун. Азыр кезекте бир чакан жарнамага берели, андан соң кайрадан биз сөзүбүздү улантмакчыбыз. Мынакей, урматтуу жалпы биздин көрөрмандар, бүгүн бизде конокто Жылдызбек Турсунбаев, өзгөчө эң сонун маек болуп жатат. Эми Жылдызбек, ушул Жылдызбек Турсунбаев тамада болбосо ким болот эле? Ким болот эле? Мен тек эле асабалык эмес, досторум тамашалап калышат, ар өнөргө чап салган, ар өнөргө так салган депчи. Негизги кесибим меники журналист. 5 жыл журналистиканы окуп бүтүргөм, андан кийин анын магистратурасында окуп бүтүргөм. Азыркы тапта дагы ошол борбордогу телерадио каналдардын бирөөсүндө эмгектенем. Эгерде алып баруучу болбосок, тамада болбосок, ошо бир кабардын аркасынан чуркап жүрмөкпүз. Зайырбек Ажыматов деген акын агабыз айтмакчы, күндө жазсам күндө жок, күндө гезит жеп коет деп. Анысы карагандай жазуучу болмокпуз. Жашоонун бир Кудай буйруган, Кудай насип эткен бир шыбагасына ээ болмокпуз.
Абдан сонун. Эми ушул Жылдызбек Турсунбаев үй бүлөдө кандай ата? Же болбосо үй бүлөдө кандай адам? Кел дегенде келе албаган, балдарына көңүлүн жакшылап бөлө албаган, тойду балдарынан өйдөрөөк койгон, бышкан ашты жеп алсаңчы десе саат 4:30 болуп кетти деп уруктап кеткен, саат 4-төн өткөндөн кийин эле токтон албай костюм шумун жыйнап алып элди көздөй чуркап кеткен, балдары ушундай бир ата сиз бизди ойнотпойсуз деп таарынган, күздүн күнүнүн октябрында ушу 2 жумушту бирдей аткарган үчүн кечте саат келип 2-де жатып эртең менен 7-де туруп кетип керек болсо балдарынын жытын сагынган ата да, мындай алып карагандачы. Балким жаштыктын күчү бул нерсе дагычы, баягы 2 ишке бирдей жетишели деп жүгүрүп иштеп аткан себеби. Кээде ушундай бир учурлар болот. Бирок колдон келсе тартиптүү балдарынан өксүтпөгөн атамын. Атамдан эмне көрсөм ошону балдарыма бергенге аракет кылган атамын. Балдарымдын билимдүү болушун каалаган, эркин болушун каалаган. Жана дагы ушул менин атам ушул киши деп ар дайым сыймыктанып айтыла тургандай бир даражага ошол жолго ээ болсом экен, ошол бакыттан ар дайым куру калбасам экен деген бир сезим ойлорду жүрөгүнө жашаткан атам. Абдан сонун. Азыркы кезекте ушул бүгүнкү биздин конок Жылдызбек Турсунбаев байкебиздин эмгектерине, жалпы алып барып жаткан тойлоруна көңүл бурсак. Жүрөк толу сагынычка көлкүлдөп жаратканым жакшы күндү берсин деп баш кошушуп түгөй болду 2 жаш, баталары элдин кабыл келсин деп ак тилектен ушул тойго чакырды, ак дасторкон урмат сыйды көрсүн деп демекчи, айлана журтубузга шаң тарап, кыргыз элимде салтанат, анткени тилек менен гүланда баш кошконун жар салат. Соңкөлгө бүгүн эл келди, толкундап анан дем берди, ушул 2 түгөйлөр бактылуу болсун деп келди. Жаярыңыздар кулач болсо, ошол сөздөр ырас болсо, алакан чаап койсоңуздар тоюбузду ачык деп жарыялайбыз. Мынакей ошентип Жылдызбек байкебиздин дагы жалпы жумушун көрүп алдык. Анда биз маегибизди уланталы. Жылдызбек байке, эми кезекти бат суроолорго берели. Бизде аз гана убакыт, тез жооп беришиңиз керек. Бул ооба же жок, же болбосо сиз бул нерселердин баардыгын жакшы көрүшүңүз мүмкүн, бирок ичинен бирөөсүн тандаш керек болот. Анда эмесе кеттик, даярсызбы? Даярбыз. Үй бүлө же достор? Үй бүлө, Тамадалык же акындык? акындык, Жөө басуу же машина менен жүрүү? азырынча машина, Телевизор көрүү же радио угуу? телевизор, Той же концерт? той, Китеп же телефон? китеп. Канат же ыржан? Кыйын го? Экөөсү тең эмес. Белек берүү же алуу? Берүү, Тойдо алып баруу же конок болуп отуруу? конок болуп отуруу, көздөрүн чаткы. Абдан сонун экен, Жылдыз байке. Эми негизи эрке бала же болбосо тамадалык бул өзүңүз да айтып өттүңүз, тапкычтык болуш керек. Азыр биз сиздин тапкычтыгыңызды текшерели деп турабыз. Бизде кичинекей чакан оюн. Сага сынак дейсиң. Жок, эми азыркы оюндун аталышы макал айтуу. Бул жөн гана макалдарды айтпайбыз, азыр биз сизге бир тамга беребиз. Б тамгасын берели. Сиз Б тамгасынан башталган макалдарды айтышыңыз керек. Сагачы кайсы тамганы берейин? А тамгасынан алдык биз уже. Анткени бул жакта биз чечели бардыгы. Ал эми тойдо сиз чечиңиз. Анда эмесе алгачкы макал ата адамдын канаты. Сиз Б тамгасынан. Бетеге кетет, бел кылат. Беттер кетет, эл кылат. Абийирдүү жигит, ажалдуу кийик жолго. Билгенден билелең көп.
Агын сууда арамдык. Жазалсың да. Баш рызкы тилде өлөт, бар болгонуң зордо өлөт. Адам менен адам. Бака баштоо эме эр артык алтын баштоо аялдан. Адам эли менен, өрдөк көлү менен. Бала деген баладай, башы көзү жарадай. Алма быш, озма түш. Башка түшсө байталда жорго болуптур. Адам көркү адеп. Билимдин көркү китеп. Акылы аздын азабы көп. Болор бала бирдемесинен. Айып, акылсыз атасын акмалай. Боло турган баланын кисесинен билемин, болбой турган баланын тизесинен билемин. Ак ийилет, бирок сынбай. Барга көппөш керек, жокко чөкпөш керек. Абдан сонун Жулдузбек. Чындыгында даярдыгы жок, өтө оорураак болуш керек. Азыр кезекте бир чакан жарнамага берели, андан соң кайрадан биз сөзүбүздү улантмакчыбыз. Мынакей ошентип жарнаманы дагы көрүп алдык. Эфирибизди андан ары уланталы. Жулдузбек байке, кийинки суроо мындай болсун. Ушул азыркы кыргыздын тоюнда сизге жакпаган нерселер? Ооруп турганга ауырганындай кармап туруп тартып аткандай болуп атасың да. Мен да күтүп аттым элем ушул суроону качан узатат Арсен деп. Чындыгында Арсен өзүң деле тойго аралашып жүрөсүң. Балким сезип аткандырсың, балким сезе электирсиң дегендей. Көп мындай ашыкча нерселерибиз бар да биздечи. Азыркы тойда мисалы үчүн биринчи жакпаган нерсе ушу кечигип келүү. Мен эл журтка мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кайрылат элем. Ушу тактыкты үйрөнсөк аябай сонун болот эле да. Мисалы үчүн 5ке чакырасың. Келгениң тойдун башталганы 7:30. Жайдын күнү күн кирмейинче келбейт мисалы үчүн. 8 болуп кетет. 8:30 болуп кетет да мисалы үчүн. Канчалык кеч баштасак ресторандын салтанат үйүнүн бизге бөлгөн убактысы мисалы үчүн эртең менен 10-дон түнкү саат 12ге чейин. Аларды да түшүнүш керек мисалы. Жок жерден эле баягы той изинин канча күндөп жылдап күткөн майрам күнүнүн убактысын мисалы кечигип келген коноктор жеп салат да. Ал бир. Экинчиси өтө чыгып алып, акылдуусунуп сүйлөп, микрофон талашып, окшош кайталанма сөздөрдү сүйлөп, алдың малбассың, аркасың балабассың, анан кайненеңди какпа, эшикти катуу жаппа, түшкө чейин уктап жатпа деген сөздөр мисалы үчүнчү. Бизге деген мынакей эме керек да, жаңылык керек да. Эгерде айта турган кыз жигитке айта турган жаңы нерсең барбы? Анда сен микрофонду алып айт, ошол нерсе менен жеке эле кыз жигит көңүлүнө, жадына түйүп кала турган сөз эмес. Тамак жеп аткан адамда мындай карап, могу эмне деген сөздү айттык, куш сөз экен. Жаттап калыш керек экен, жазып алыш керек экен дегендей бир ойду айта ала турган болсоң, анда микрофон талашып, ошону айт да, мисалы. Кайталап эле, мисалы, бир атактуу кишинин баласын алып барып калсаңчы, анда балекет басты. Ал унутулат, мисалы, Арсен унутулат, болду, Арсендин атасы эле айтылып берет да. Ал мындай болгон, ал мындай болгон, ал мындай болгон деп эң аянда. Эми 2 жашка ушу мактуу болгула. Болду. Сатынчы. Ал 2. Анан кийин мени мейли калып элек айтсын, ага да макулбуз да, мени көбүрөөк чачаткан нерсе. Элдердин калып элек айткан убактысына караганда басып келип, басып кеткен убактысы көбүрөөк чачатат да, мисалы. Ошону коомчулукка такыр түшүндүрүп жеткире албай атабыз да. Той ээлерине да түшүндүрүп жеткире албайбыз. Мисалы 30 кишинин 40 кишинин аты айтылат. Мейли аны окугандан мисалы үчүн зерикпейбиз, окуйбуз, окуй берейин. Окуп саласың. Ошол 30 киши аты айтылып бүткөнчө отурушат мисалы үчүн. Бизде айтып атат, тур кет деп эле мисалы үчүн. Же болбосо билет да. Ата журт. Андан кийин кодолор сүйлөйт. Өзгөчө үлпөт тойда мисалы үчүн. Башка тойлордо деле. Анан тайке журт сүйлөйт. Даяр турду. Азыр мына ата журт сүйлөдү, азыр тайке журту чыгарып калышы мүмкүн. Деп бир өзү мисалы үчүн башчы бир өзү чоң тайке мисалы. Даярданып тура аласыз, биз чыгабыз. Апанын бир туугандары. Атыңарды айтканда шарт чыгалы. Сен сүйлөйсүң. Белектерди беребиз, кайтабыз. Же болбосо баарыңардын белектериңерди алып келе мага бергиле. 30 кишинин конвертин 1 киши алып алса деле болот да.
Жок, баары бири бирден кучакташ керек, өбүш керек. Андан да тажаткан нерсе кийилбеген, колдонулбаган калпак, жолук деген нерселерди сөзсүз баягы той иесин чач жасалгасын бузуп, кебетесин келиштирип, аны бар кийгизип, ал чечип жанында жардам чыга берсе, кайра экинчиси кийгизип, жөн эле ошол нерсени мисалы үчүн жөн эле берип кой. Жөн керек болсо мен акыркы учурда мындай бир ой келип аткан, мисалы чоңдор менен кеңешип, ошол нерсени кошумчаңды өзүңчө кылып кой. Анын сыртында мисалы үчүн дагы бир конверт берип кой. Ага калпак чапан деп жазбай сыртына. 500 сом саласың, 1000 сом саласың, болду. Андан деле бир акча жиналып калат. Жөн эле биз мисалы үчүн Кытайлардын бир кооператив 4 Кытайдын үйдө отуруп алып чыгарып аткан бир кашма же синтетика калпактарын сатып алып, ошолорду байтып атпайбызбы? Ошолордун эмесине киреше киргизип атпайбызбы? Ал эки, ал үчүнчүсү да тажаткан нерсе. Анан тойдун ээлери 4-чү айда турган нерсе жаңылыкка эч бир мындай бир моюнсун өшпөйт да. Кел эле жаңылык киргизели мисалы. Бир бөлүк сөз болсун, бир бөлүк сөз болбосун деп айтасың. Кандайча? Бир бөлүктө сөз кылалы, бир бөлүктө болсо мисалы үчүн өкүлдөрүн эле чакырып коет. Досторуңуздан бир киши, кесиптешиңизден бир киши, коштадан бир киши, үчөөнү мисалы 3 досту бир дос кылып кой. 3 эле киши чыгып сүйлөп кетти. Калгандарга тилиңиз өтөт да, коштолорго эртеси күндө эле кирип чыга алат. Коллегаларыңызга мисалы үчүн тилектерди тойдон кийин 2-3 күндөн кийин баары бир кешик жедирейин деп алып барасың, ошол жерден эле угуп кой. Кыдырып барып кой дасторкондорго десең, жок, таарына тортого чыкпай калат деген нерсе да мисалы. Ал нерсе сөз болуп атып, баягы тойдо жаңы ашып кетсе, мисалы үчүн 13-14% гана жаңы сөз айтылат. Калган 86-87% окшош эле сөздөр айтыла берет мисалы үчүн. Ошол нерсеге биз убактыбызды кечип келгенибиз аз келгенсип, ошол нерсеге убактыбызды уткурабыз. Оюн болсо, ыр болсо, адамдар мисалы үчүн бир тойдон бир кичине болсо дагы жаңы макал жаттап кетсе, азыр экөөбүз макал айтсак айтышмак сыяктуу. Ошондо бир мисалы үчүн өсүү болот. Кошумчаны сөзсүз алып барып колуна берип жүрбөй. Мисалы үчүн кылдык го. Шоу бизнес өкүлдөрүнөн мисалы үчүн Нурландын тоюнда бардыгыбыз алып барып эле кутуга салып койдук го. Эмне болду? Жаман болду мисалы үчүн. Бирок убакыт кенен болду, бардыгы бийледи, ырдады, жыргады дегендей. Тойдо бир эс алып кетти. Эс албай эле бизде барып кечке сөз кылып кабак бүркөлүп. Чарчаган бойдон аштыктарын салып алган тарап кетесиң салып. 12:30. Жанталашып 8:30 баштасаң, жанталашып отурсаң 4 саатта бүтүргөндө дагы ошо 12:30 болуп кетет. Ушундай нерселер мага акыркы учурда чын айтсам жакпай жүрөт да, көңүл өйткөн. Жүрөгүңүздү өйүтүп аткан нерселер, Абдан жакшы экен. Анда Жылызбек байке, эми сизден ушул эфир аягына келип жетти, соңуна келип калды. Сиз кийинки конокту кимди чакыргыла деп айтат элеңиз? Кийинки Асабаны, кийинки ушул жерге келип сүйлөй турган Асаба ким болуш керек? Баягы жаш өлчөм анысы жок да, Сиз билген жакшы ушул тамаданы чакырып маек курсаңар кызыктуу болот деп ойлогон тамадалар болсо, бул эфирге бул тамаданы чакырсаң жакшы болмок деген ойлор болсо, атын атап өтсөңүз, биз ошону кийинки эфирге чакырганга аракет кылабыз. Мен ошо көпчүлүк учурда бул эфирдин алкагында нарктуулук жөнүндө, кыргыз нарктуулугу жөнүндө сүйлөп кеттим көрүнөт. Уюштуруу жагын жана бир убакытты туура пайдаланып, тайм менеджмент деп коет го. Анан кийин тойдун өзүнүн бир маркетингдик жагын аябай жакшы иретке салган көп тил билген досум, коллегам Максат Тынаевди чакырсаңыздар деп ойлойм анда. Максат бир башкача бул программанын өңүтү да өзгөрөт беле дейм да. Абдан сонун. Эми жалпы көрөрмандарга, жалпы ушул сизди бүгүнкү эфирди көргөн жалпы көрүүчүлөргө өзүңүздүн бир жакшынакай сөздөрүңүздү айтып. Балким бул жакта сизди келечекте тамада болом деп көрүшү мүмкүн. Же болбосо тойдогу жакшы бир нерселерди өзүлөрүнө издеп жаткан адамдар көрүшү мүмкүн. Ошонун бардыгына биргеликте бир чакан кайрылуу кылсаңыз жакшы болот. Тилектин баарын жыш кылып, бакталай башка туш кылып, ала тоо койну мекенде ар дайым болсун тынччылык. Тойлорго тойлор уланып, көңүлдөр турсун кубанып, асабалардын асабасын менин тоюмду алып барчы деп атпай эл турсун суранып.
асаба башы ар дайым билимге толуп турса экен, жүрөгү болсо эл үчүн илимге толуп турса экен. Эл журтум адал мээнет менен жыйган терген нерсесине аппак тойду кылса экен. Балдарыбыз өссө экен, бийиктикке жетсе экен, улуудан алган мурасты кичүүлөргө төксө экен. Ар дайым жакшы заман болсун, алдыга койгон ийгиликтүү ар убакта кадам болсун. Кыргыз эли бар болсун да, ар бир кыргыз эл үчүн эмне кызмат кылам деп ойлонуп турган адам болсун. Баракелде, баракелде абдан сонун. Мынакей урматтуу жалпы биздин YouTube көрүүчүлөрү, Тамада Event YouTube каналында интервью той жылдызы менен бүгүн бизде конокто белгилүү алып баруучу Тамада эл адамы, акын Жылдызбек Турсунбаев байкебиз болду. Ал эми Жылдызбек байке, сизге дагы иштериңиздерге албан ийгиликтер, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Дагы көптөгөн тойлордо жолукканча сак саламат болуңуз. Чыгармачылык буюрса долбооруңуздар илгерилей берсин. Долбоор илгерилеши бул элдин колунда. Эми жанагы блогер дейт белек, ютуберлердин термини боюнча коңгуроо баскыла жазылгандан Абдан сонун. Барыңыздарга салам.